Саламатсыздар. Бүгүн да бир сиздерге сонун жаңылыгы менен чыгып калдым. Бүгүн ушундай сулуу биздин орхидея гүлдөрү жөнүндө дагы бир сыйра видео тартууну туура көрдүм. Анткени биздин өткөндө ровно 3 ай болуптур, урматтайымдар. Ровно 3 ай 16 январь күнү мен ушул видеону тарткан экенмин. Бүгүн болсо 16 апрель. 16 апрель. Ушул орхидеянын светоносун алып, анан биз ушундай кылып баклажкага салып, баласын көбөйтөбүз дегенбиз, баласын чыгарабыз дегенбиз. Ал эми мынакей бул светоносту кесип алганбыз да. Ал эми карасаңыздар, бул орхидеябыз болсо экинчи светоносун чыгарып, ошо гүлдөрүн гүлдөп баштады. Орхидеябыз аябай сонун өсүп атат, жалбырактары сонун болуп. Могу жердеги жалбырак болсо өткөндө терезеге катуу күнгө калып калган экен, кичине ожог алып калыптыр ушул эки жалбырагы. Бирок негизинен орхидея аябай сонун болуп өсүп атат. Мына светоносу дагы сонун. Эми мен сиздерге көрсөтө турган жаңылык, караңыздар, баягы баклажкага салып койдук элек го, кесип ушундай жол менен балалатабыз деп. Азыр эми сиздерге бирден алып чыгып туруп көрсөтөйүн, анткени баклажканын ичинен сиздер көрбөй каласыздар. Ошол бойдон кичине эле суудан куюп аттым. Түбүндө эле бир аз, бир чайный ложка. Анан мондай курагандары курады. Алып салабыз азыр сразу. Мынакей. Бисмилла. Курагандары курады. Ал эми бала чыгара тургандары болсо, караңыздар, мынакей светоностун почки көрүнүп атат, жакшы эле көрүнүп атат. Мына көрдүңүздөрбү? Уже орхидеянын баласы ойгонуптур. Уже чурчуйуп чыгып калыптыр. И бул жерде дагы ойгонуп атат. Мына ушул жерде ойгонуп атат. Дагы көрсөтөм. И мына бул жерде дагы ойгонуп атат. Кичине билинер, билинбес болуп ойгонуп атат. Анан муну байкайбыз. Ал эми бул жерде болсо пока эч нерсе көрүнбөй эле, бирок ойлойм бул жердеги дагы ойгонуп чыгат болуш керек деп. Анткени могу жерде уже томпоюп бир нерсе турат. Бирок биздин 3 жерден уже мына могуреки уже кадимкидей уже билинип калган, көрдүңүздөрбү? Демек, ушундай кылып биздин эксперимент жакшы иштеди. Биздин орхидеяларыбыздын светоносторунан балдары, бүчүрчөлөрү уже ойгонуптур. Мына ушул нерсени сиздерге көрсөтөйүн дедим. Демек, үй шартында мына ушундай кылып биз дагы орхидеянын баласын мына ушундай кылып ойготсок болот экен. Азыр бир аз ойгонуп чыккандан кийин мен ойлоп аткам, муну мох алып келип, анан мохко ороп коеюн деп аткам да. Бирок карасам ойгонуп калган экен, жөн койдум. Эми ушул жерге эле кичине эле суу куюп коюп атам, жарым чайный ложка, бир аз эле суу. Ал эми крышка жабык тургандыктан нымдуулук бунун ичинде бар. Гүлдөргө аябай жакшы климат түзүлүп калган да. И ушул жерде эле өсүп атат. Баклажка болсо терезеде, күн тийген терезеде эле турат. Мына азыр суусу кургап калган экен. Буга дагы ошо жарым чайный ложка жөн эле суу тамчылатып коёмун. Мынакей экспериментибиз болуптур. Андыктан коркпой эле мына ушундай кылып орхидеялар гүлдөп бүткөндөн кийин, эгерде светоносу жакшынакай болуп турса, сиз орхидеяны көбөйтөм деген оюңуз болсо, анда ушундай жол менен көбөйтсөңүз болот экен. Мынакей могу светоносто көрүңөр, могу ар бир муунчадан бала чыгат. Ар бир муунчада бала бар. Биякта уктап жаткан бүчүрчөлөр бар. Ошолор аркылуу биз көбөйтсөк болот. Ал эми биздин бул жаңы светонос сонун болуп өсүп келатат. Жакында Кудайым буйрса гүлдөсө муну да көрсөтөмүн. Андан мурунку дагы орхидеялар көрсөтүп карага отургуздук белек го.
алып келип кыйнабай карага отургузуп, ошо бойдон өсүп, моякта жана аябай күйүп калган жалбырагы бар эмес беле, ошонусу түштү. Анан бул жердеги жаңы жалбырагы чыгып келатат. Бул жерди менен толугу менен башка жалбырактар дагы чыккандан кийин бул күйүп калган жалбырагы дагы алып таштаймын. Же болбосо бул өзү эле акырындык менен кетет, өлөт да. Ал эми биздин орхидеябыз сонун болуп гүлдөп, бирок цветоносу сакталган жок. Мына ушундай болуп куурап калды. Толугу менен куурады. Муну болсо мен кесип таштаймын. Ал эми орхидеябыздын тамыры аябай сонун болуп өсүп, азыр бул жерден мынакей сиздерге азыр көрүнөт болду бекен. Мына бул жерден уже агарып, тамырлары могу жерде бирөөсү көрүнүп калыптыр. Уже жайылып чыгып атат. Караны болсо улам аябай жакшы сугарып коюп атамын. Мында кургап калат экен. Кара көрсө өзүнө көп нымдуулукту кармабайт экен, бат эле кургап кала берет экен. Ошол себептен башында мондай ватаны суулап, анан ушу моюнча жагына коюп турганга туура келди. Анткени могу жери аябай кургап кетип атты да. Андан кийинки орхидея, мини орхидеяны көрсөтөм. Мини орхидея дагы гүлдөп, бирок цветоностору сакталган жок. Мунун да цветоностору ушинтип куурады. Толугу менен куураптыр могу бир цветоносу. Муну алып саламын. Так, мага эме бычак керек экен, то есть кайчы менен кесип алышым керек экен да. Куурайдай болуп капкатуу болуп калат экен. Ал эми орхидеябыздын астына суу куюп койгонмун. Мына бул жерде суу менен кара өзү нымдалышып атат. Мунун тамырлары болсо мынакей жакшынакай болуп өрчүп өсүп атат. Ушул карага отургузгандан кийин мына могу эки жалбырагы чыкты, жаңыланып чыкты жалбырагы. Цветонос болсо толугу менен гүлдөп бүттү. Жана цветонос сакталган жок, куурап калды. Цветоносторун азыр кайчы менен кесип таштаймын. Болду, эми бул орхидеябыздын биз кийинки цветонос чыгарышын күтөбүз. Азыр мен байкабай эле турам. Только тамырлары чыгып атыптыр жаңыдан. Ушундай болуп, мынакей мен эксперимент жасап аткан орхидеяларым жакшынакай өсүп атат. Мурунку видеолордо көрүп чыксаңыздар болот. Орхидея деген плейлистке кирсеңиз, мурунку тартылгандагы видеолорду көрүп, сиз дагы ушундай кылып үйдөн орхидеяларды өстүрсөңүз болот. Көрдүңүздөр, ар дайым мен видео тартканда атайын гүлдү, ошол видеону улантып, сериал сыяктуу кылып көрсөтөмүн. Мурун кандай болчу, азыр кандай болуп атат, өсүп атабы же өспөй калдыбы, биздин жасаган иштерибиз жыйынтык берип атабы же андай кылганыбыз туура болот бекен же туура эмес болот бекен. Ар дайым сиздерге ушундай кылып толугу менен видео кылып тартып ар дайым көрсөтүп атамын. Мына сиздер эми көрүңүздөр. Өстүрө албайм дегендер улам көрүп ушул нерсени кайталап жасаңыздар. Андан кийин дагы бир мактана кетейин, муну да көрсөтүп сиздерге. Бул менин адениум. Билесиздер, бул адениумду качан? Февралда отургуздукпу же мартта отургуздукпу, азыр эстебейм. Февралда отургуздук окшойт да, баягы билесиңер, эч нерсеси эле жок. Жылаңач могу бутакты подвалдан алып чыктым деп отургузгам. Азыр эми мынакей менин адениум канча сонун жалбырактарын чыгарды. Эми гүлдөйт деген үмүттөмүн. Гүлүн күтүп турам. Кудайым буйрса сонун болуп гүлдөп берет деп күтүп жатамын. Бул жерде бүт сорняктар чыгып калыптыр. Бир өкүндүргөн жери өзү негизи сонун болуп өсүп атат. Бутондорун байкабай эле турам, бирок сөзсүз түрдө гүлдөйт деген үмүтүм бар. Бир мени капа кылган жери могу каудекс деп ошондо отургузуп атканда айттым эле го, жамбашы. Биздин жамбашы, гүлүбүздүн жамбашы арыктап кетти. Эмнеге антип калды, мен түшүнбөй жатамын. Негизи жалбырактары сонун болуп чыкты.
бирок ошо жамбашы ушундай болуп башкача арыктап, анан башкача формага айланып атат да. Может, же ошондой болуш керекпи? В общем, ошондой кыздар. Ушундай сонун жаңылыктарым бар сиздерге. Мынакей мен ушул гүлдөрүм өсүп атканын көрүп өзүм да аябай кубанычым менен сиздер менен бөлүшөйүн дедим. Андыктан бул каналга сөзсүз түрдө катталыңыздар. Сиздерге ар дайым гүлдөрдү көрсөтүп, кантип черенкеп этебиз, кантип уруктан көбөйтөбүз, кантип пикировать этебиз, кандай кылганда гүлдөрүбүз туура өсөт, кандай кылганда гүлдөйт, эмне үчүн гүлдөбөйт, мына ошонун баарын ар дайым видео менен сиздерге жакшынакай кылып баарын көрсөтүп келемин. Сиздерге бул канал сөзсүз түрдө пайдалуу болуп жатат деп ишеничтемин. Дагы гүлдү жакшы көргөн дос, тууган, тааныштарыңыздарга ушул каналдын ссылкасы менен бөлүшө кетиңиздер. Жана бул каналга каттала кеткенди унутпаңыздар. Мейлиңиздер анда эмки видеого чейин сак саламатта туруңуздар. Кийинки видеолордо кайсы гүл жөнүндө айтып берейин, комментарийге жаза кетсеңиздер, сөзсүз түрдө убакыт таап видео тартып сиздерге айтып бергенге аракет кылам.